Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына кайсы конокто күтүп жатсаңыздар, бүгүн бизде ырчы мырза Ильяс Абдыразаков. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кош Саламатсызбы. келдик. Кандай келип Кубандыгыңыздар алдыңыз? менен. Жакшы, сонун келип алдым абдан. Эртең менен уйкудан кыйналган жоксузбу дегендей. Жок, баары жайында, албетте. Ушундай таңды сиздер менен эфирден тосконго эмне жетсин деп шашып, уйкуну дагы унутуп койдук. Абдан маанайыбыз жакшы, өзүңүздөрдүн маанайыңыздар Жакшы, жакшы? жакшы, рахмат. Негизи чыгармачылык адамдар 12, 1, 2ге чейин уктайт деп коет эмеспи? Сиздин таңыңыз кандай башталат? Биздин таңыбыз элдердикиндей эле, бирок бир чети туура айтасыз. Кечке чейин түнкү жашоо биздики да мындай алмашып ушундай кечинде көп жүрөбүз, анан эртең менен бир аз түштөргө жакын биздики кутман таң болот. Анан ушундай эфир учурларды абдан аракет кылып, эртерээк турганга аракет кылабыз негизи. Бирок ар дайым эрте туруп, кайра жатып алганда жакшы да. Ооба, жакшы. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыгыбызда жаңылыктар азыр эми жакында бир клип тартыш керек деген ойлордо, жана кылыш керек эле дегенчи. Буюрса анан концерттер уюштуруп атабыз, гастролдор, мына буюрса орозо, Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы кыргыз элибиздин туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ошол анан орозо чыккандан кийин буюрса биз концерттерди жерме жер кыдырып, жакшынакай концерттерди сартылайлы деп турабыз, жаңы ырларыбыз менен. Буюрса эми көптөгөн пландарыбыз бар, буюрса баарын акырындан ишке ашырып келатабыз. Жакшы. Демек, Кыргызстан боюнча гастролго чыгат экенсиздер да? Буюрсаң, Бизди көрүп аткан урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрылып кетсек болот экен. Кайрылып кетсек болот. Убакыттан пайдаланып, чындыгында биз кайсы жерге барып, афишаларыбыз көрүнүп калса, концертке келиңиздер. Абдан жакшынакай программаларыбыз менен концертибиз өтмөкчү. Жакшы, жакшы. Негизи акыркы убакта көптөн бери концерт бере элексиз, Акыркы убакта жок, концерт бир аз быйыл ушул кичине концерт коюп баштадым. Орозодон мурун дагы Аксы жергесинде бир 10-15 күндөй гастролдоп жүрдүм. Негизи концертти мен көп эле коем. Ушунча көп ырчылардан эң көп кыдырган мен болуп калат болушум керек да. Кичинекейибизден ушу айыл жерме жер кыдырып, Кыргызстандын бүткүл бардык жеринде концерт коюп эле жүрөбүз. Анан бир аз убакыттарга, себептерге байланыштуу анча-мынча кээ бирде чыгармачылыктан дагы кичине бурулуп, башка жактарга бурулуп, студияда көбүнчө жумуш иштелип калып атат. Аранжировка жасап берип, ыр чыгарып берип, композиторский жактардан ушундай жумелер менен кичине токтолуп калып атабыз. Анан бир аз да болсо тойдун да учуру көп болуп атат. Анан ошо концертти азыр көп көрүшпөй эле, кээ бирде тойдон көрүп, же болбосо тойго чакыруулар болуп калат. Анан ошол жактан дагы убакыт бошобой калып атат. Бирок да кантсе дагы биз баарын бирдей алып кеткенге аракет кылып жатабыз. Концертти дагы жана ошондой эле той топур, өзүбүздүн жеке жумуштарыбызды дагы, чыгармачылыгыбызды дагы баарын бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз. Жакшы. Негизи ушу концерт гастроль деп калдыңыз. Мындан бир 4-5 жыл мурда жаңылбасам бүт эле эстрадага келген ырчылар кичинекей айылдардан бери баштап кыдырып концерт койчу да. Азыр андайлар жок болуп калды да, мындайча айткандачы. Анын себеби эмнеде деп жатасыз? Ошол себеби азыр интернет болуп калды окшойт көбүнчө. Бизде азыр интернет тармагы социалдык жагынан өнүгүп, баары интернеттен көрүп алат. Кандайдыр бир концерт койсоң, жаңылык болсо, же болбосо бир ыр жаратсаң, интернет аркылуу көрүп алышы эле. Анан концертке эч ким көңүл бурбай калып атабы, же балким, бирок билбейм, концерттин дагы өз учуру болот экен. Эми кээ бирде жакшы концерттер коюп каласың, кээ бирде жаман концерттер койгондо элдер дагы концертке келгиси келбей калат экен. Ошол учурдан концертке жакшы даярданып, жакшы адам деген концерт көргөндөй болуп, анан жөн эле барып акча таап эле кетип калайын деген ойдон да алыс болуш керек деп ойлойм. Ошол элге жакшы маданият жагынан дагы, руханий жактан дагы жакшы концерт бериш керек деп ойлойм ошондуктан. Жакшы. Бир чоң пландар барбы? Бир Бишкекте болуп көрбөгөндөй өзгөчө бир концерт коюу?
чоң пландар бар, албетте, сөзсүз түрдө. Сахнада көптөн бери жүргөнүбүздө бир белгилеп, бир 10 жылдыкпы, 15 жылдыкпы, негизи көп эле жыл болду болуш керек. Ушундай бир юбилейлик дагы концерт коелу деген ойлорубуз бар, албетте. Иштер, ойлорубуз ишке ашып кетсе, буюрса сөзсүз түрдө быйыл күзгө чыгып жакшынакай бир концерт койгонго аракет кылып атабыз. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Ильяз мырзанын күйөрмандарына бир жакшы жаңылык бар экен, буйрса экен, бирок буйрса экен. Албетте, жанагы буйрса деп сүйлөйлү, антпесе бул эртеки күнүбүздү азыр билбейбиз, ошондуктан алдын ала план коюп кое бериш керек, ниет коюп кое берсек, ишке ашып кетсе, буйрса. Эми концерт коюп коюш оңой эле, негизи мындай коюп койсоң болот, бирок өзгөчөлөнүп коюш керек да. Мен ошондуктан эле концертти токтотуп коюп аткан жерлерим ушул. Жөн эле эптемей концерт коюп, келген эл дагы нааразы болуп, кызыктай болуп калбаштыгы үчүн, ошон үчүн бир аз кармалып калган жактарыбыз ушул. Жакшы. Анан негизи концерт деп калдыңыз. Өзүңүз концерттерге барасызбы? Бирок көп көрбөйбүз да сизди эмнегедир концерттерден, башка ырчылардыкынан. Ырдап дагы барбайсыз, байкашым боюнчачы, конок дагы болуп барбайсыз дегендейчи. Эми ар бир адам өзү үчүн концерт коет экен да. Мисалы, мен программа же болсом эртең концерт коюп даярданып атсам, мен өзүмчө бир башкача бир программаларды ойлонуп, мисалы, анан ар бир ырчы өзүнүн чыгармачылыгын көрсөткүсү келет, ал жерден өзү концерт коюп аткандан кийин ал өзүнүн концертин коюш керек да. Анан ар кимдин концертине конок болуп бара берген дагы туура эмес деп ойлойм. Себеби ал кишилер өздөрүнүн бул жактагы болгон чыгармаларыны, элдерге болгон, көрөрмөндөр болгон чыгармаларын тартылып атат. Ал жерге барып эле өзүң ырдап дей берсең дагы болбойт деп ойлойм. Ошондуктан ар ким өзүнүн концертин койгондо гана барып көрсөңүздөр болот болуш керек. Андан сырткары бирок жанагындай кээ бир концерттерге калбай эле баратабыз. Мисалы, көп жагынан кандай концерттер? Кайрымдуулук концерттерге колдон келишинче эле аракет кылып баратабыз. Андан сырткары жанагындай майрамдык концерттер болуп калат, өзүбүздүн жанагы жылдыздарды чогултуп, 8-мартка карата же жаңы жылга карата же кандайдыр бир же болбосо биздин дагы да болсо чыгармачылык эле чөйрөдө жүргөн жакын саналаш агай эже байкелерибиз бар. Алар концерттерине чакырып алат, келип конок болуп катышып кет, бизди бир четинен колдоп, бир четинен конок болуп кетесиң деген жакшынакай тиеттер менен. Албетте ал жактарга барып турабыз. Анан ушул концерттер ушул эми жанагы жаңыр чыгарыш керек. Албетте эски ырлар менен деле концертке бара берсең болбойт. Эл тажап калат дегендей, Конечно. Негизи көптөгөн буга чейин хитерларды жараткансыз да. Анан акыркы убакта эмнегедир мындай хитерлар чыкпай жатабы же өзүңүз айткандай иштебей жатасызбы? Эмне болуп атат чыгармачылыкта мындай алсыздап бараткандай да? Негизи ошо сиздер угуп аткан хитерлардын баары эле биздин колдон өтүп атат негизи. Биздин аранжировкалар менен колдон өтүп атат. Анан негизи бул нерсени бизде аранжировкасы мунуку, анан тиягы обону мунуку деп айтылган, обондук айтылганы, сөз айтылганы бар, анан башка жактарын айтылбайт да. Ошондуктан мен бул нерсени мактанып же болбосо ар жерге инстаграмдарга жарыялап, мен моундай кылдым деп деле антип эбребейм. Бирок хитрларды ошол эле сиздер угуп жүргөн, биздин көчөдөгү элдер ооруп жүргөн, тойлордо бийлеп жүргөн ырлар биз албетте биздин эле колдон өтүп атат. Негизи бул нерсени айтып коюш керек. Билбей калышсаңыздар керек. Чыгармачылыктан алыстап кетти же башка жака кетип калды. Жок, чыгармачылыкта элебиз. Биз болгону жанагы биз сахнанын артында жүрөбүз азырынча. Кичине жанагы студиялар менен иштешип, эми кайра сахнанын арты десе дагы ойлоп калбаңыздар. Анан сахнанын артында формат чыгармачылык менен студия меники көбүнчө азыр толук түрдө студияда иштеп атам. Мен үн да жазып атам, ыр да жазып атам, аранжировка да жазып атам. Ошондуктан болгон эмем, основной жумушум үйдө болуп атат, студияда. Андан сырткары, анан эми бир аз да болсо концертти дагы да болсо аракет кылып өзүбүздүн программаларыбызга ошол убактарда эле толуктап атабыз. Эртең концерт койсок,
жакшы ырлар менен жакшы эметебиз. Ошол эми жанагы бир мындайча айтканда бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт дегендей эле да. Ошол демек сахна артында ушундай мындайча айтканда азыркы мыкты ырчылардыга мындайча айтканда мугалим сыяктуу болуп аларды тарбиялап таптап аткан учурлар экен да. Же андай болсок аябай эле жакын болуп кетеби айтып Жок, айтсак. мугалим сыяктуу деп деле айта албайм. Просто ага катары сахналаш чөйрөдөгү бир жерде иштеп аткан чыгармачылык катары деле айтып койсоңуз болот. Кеңеш берип, жакшы. Анан студияда дагы жаңылмасам жаш таланттарга дагы көптөгөн жардамыңыздарды берип келесиздер да. Жаңыдан чыгып аткан ырчылар күндөн күнгө эле бизге келет. Ушундай болгон ырларын жаратып, жаңы советтерин, кеңештерин сурап, кеңештерин кызыгам. Мен ушундай кичинекейимден сиздин ырларыңызды уккам. Азыр болсо чоңойгондо дагы бирөөлөрдүн ырын угуп атам. Анан дагы сиз жакшы хит жаратсаңыз сиздикин угам деген нерселер абдан көп. Бирок колдон келишинче алар дагы чыгармачылыктарын жаратып, кайсы бир кемчиликтери болсо, сабак алыш керек болсо, вокал жактан болобу, кайсыл жактан болсо, өзүм кеңешим берип, колдон келишинче жардамымды берип, туура жол көрсөткөнгө аракет кылып атам. Үй бүлөдө жеке жашоодо эмне жаңылыктар болуп атат Ильяс мырза? Жеке жашоодо жаңылыктар азыр бизде эмне жаңылыктар бизде деген азыр көптөгөн жаңылыктар ал деле биздин үй бүлөбүздө болуп аткан жанагындай бала чагаларыбыз чоңоюп атат, окуп алар деген азыр курстарга барып, эми быйыл буюрса сөз мектепке барып билим алууга эң чоң балам. Андан кийинкиси кичинекейбиз үйдө пока, андан кийинки Лялечкабыз апасынын жанында. Анан мен болсо ушу чыгармачылыкта, калган ата энебиз болсо баардыгы жайында, жумушта, шаарда иштеп жүрүшөт. Үй бүлөбүздө жаңылыктар ошол баары жакшы, аман эсен. Бул суроону сурабай койбосом телекөрүүчүлөр таарынбасын Ильяс мырза. Иниңиз Нияз мырза эмне кылып жүрөт болду экен? Нияз мырза эртең менен чыгып кетет, кечинде келет, көрүшүп калабыз. Анан ал дагы чыгармачылыкка бел байлап алган. Ал да өзүнчө жеке концертин коюп жүрөт, жеке чыгармачылык, өзүнчө клиптерди тартат. Ошол колдон келишинче аракетин кылып жүрөт. Өзүнүн чыгармаларын жаратып, жанагы чыгармачылык бул адамдын жан дүйнөсү деп коет го. Ошондой өзүнүн чыгармаларын жаратып жүрөт. Эми кантсе дагы мен да колдон келишинче жардам берем. Жана ошондой эле Ниязга мен азыр акыл үйрөтө турган адам болбой калган. Ал деген чоң, наоборот кеп кеңешти Нияздан кээде сурап турам. Нияз дагы жакшы өз ордун таап жүрөт. Демек, жогорку деңгээлде өсүп аткан учур экен да. Мындай ырлардыр да, тиңдер да деп айта албай калдым дедиңиз? Жок, мен ырларды деген жок, мындай жүр деп айтканга, жашоодо өзүнүн жүрүш туруштарын айтып атам. Ырлар жагынан албетте кеңеш бересиз. Кеңеш берип, могу жерине мындай кылып бериңиз деп үйгө келип, эми биз экөөбүз бири-бирибизди жанагы эмне деп коет, жөлөк ушундай жөлөк таяк дегендей да. Ошол үйдө экөөбүз элебиз, биз ошондуктан биздин үй бүлөбүздө Нияз экөөбүз биз ошон ар дайым бири-бирибизге колдоо көрсөтүп жүрөбүз. Негизи чыгармачыл инсандар, чыгармачыл бир туугандар бириккенде мындай чыгармачыл жөнүндө сүйлөшпөйт деп коет го. Бирок силердики кандай болот дегенде көп эле сүйлөшөсүңөрбү же? Биз чыгармачылык жөнүндө көп эле сүйлөшөбүз. Чыгармачылык жөнүндө дагы, жашоо жөнүндө дагы, үй бүлө жөнүндө дагы көп сүйлөшүп турабыз. Жана азыр айтып өткөндөй биз үйдө экөөбүз элебиз. Ошондуктан болгон сөздөрүбүздү, болгон аркы беркелерибизди сүйлөшүп турабыз. Жана да ошо жаңы изденүүлөр менен ар дайым кайсыл чыгарма, азыр кайсы элдер кайсыл немелерди угуп атат, кайсыл музыкаларды угуп атат, кайсыл стилдерди угуп атат, кайсы жанрдагы, ошол жактарды ойлонуп, ар дайым ошол замандан калбаш керек. Ошол эле студияда жазып атканда дагы бизге келип аткан ырчыларыбызда дагы бир аз да болсо тайгы болуп кетсе,
ырларыбыз жаман жазыла баштаса башка студияларга тарттырып ийишибиз мүмкүн ырчыларыбызды. Ошондуктан ар дайым бул сферадагы изденүү менен ушундай өзүнчө бир талаптарды коет. Жакшы. Казак ырчылары менен да көптөн бери иштешип келесиздер да. Алар менен ал жакта кандай жаңылыктар бар дегендей? Казак ырчылары менен жаңылыктар, алар менен көп иштештим. Буюрса булар мен иштешкен жокмун булар менен. Мен болгон ырларымды алар которуп чыгышты, жаңадан иштешип чыгышты, өздөрүнүн канчадан концерттерин неметип чыгышты. Эми иштешкенде андан кийин концерт коюп дагы иштештик, бирок чынын айтасыз, жана биздин концерттерибизге келип жүрүштү, биз алардын концерттерине барып жүрдүк. Алматыда жеке концерттерибизди коюп жүрдүк. Анан азыр дагы буюрса биздин тааныштарыбыз жанагындай чөйрөбүз мына музыка дүйнөсүндө болгон, шоу чөйрөсүндө болгон абдан эле кенен болуп, көптөгөн кишилер менен, байкелер менен, достор менен таанышып билдик, кандай адамдар менен. Бирок жакшы биз кантсе дагы жанагы азыркы айтып өткөндөй эле изденүүнүн үстүндө болот бул иштердин баардыгы. Себеби жанагы заманга жараша, Замандын талабына. Кыргызстан мамлекетибиз өнүксүн деп коебуз го, ошондой сыяктуу эле ар бир биз музыка жагынан, шоу чөйрөсү жагынан албетте изденип турушубуз керек. Туура. Негизи көптөгөн өлкөлөрдө да мындай жеке концерттериңизди берип келесиз. Ошол эле Алматыны алсак, анан Бишкекти алсак, анан айырмачылыктары кандай алардын? Айырмачылыктары мен өтө деле кандай десем, алар мамлекет чоң болгондуктанбы, шоу чөйрө чоң болгондуктанбы, мындай карасаң, кээ бир сахна залдар бар, абдан чоң бизге ал жагынан салыштырсаң да, бирок карасаң техникалар кичине мындай бизге караганда Алдыңкы деңгээлде. Анан дагы көп эле негизи, бирок кандай десем, ал жакта дагы биши кылып жакшы эле Алдыга өтүп кеткен бизден. Бул жагында айтып өтсөм, биз дагы артта калбаганга аракет кылып атабыз. Казактар менен, бирок кантсе дагы биздин чыгармаларыбызды ырдап, которуп ырдап аткандан кийин бизди деле сыйлап, баалап тургандары бул көрүнүп турат деп айтсам болот. Кыргыздардын канча деген ырларын которуп ырдап атат. Биздин башка ырчылардын, жана илгерки ата бабаларыбыздын, биздин агайларыбыздын ырларын которуп келип ырдап жүрөт. Алар менен биздин окшоштук жактарыбыз көп. Тил жагынан, кебете кеспи жактарыбыздан, мындай характерлерибиз жагынан дагы төп келишет. Ошондуктан ырларыбыз дагы ошондой экен. Биздин казактардын ырларын кээ бирде биздикилер которуп ырдап атышат, биздикилер алардыкын которуп ырдап атышат. Бул жерде чыгармачылык жагынан эме кичине болсо дагы ал нерсеге боло берет го деп ойлойм. Себеби ар ким бирок өзүнүн уруксаты менен. Кээ бирөөлөр уруксат алып ырдап атышат, кээ бирөөлөр уруксат албай ырдап атышат. Анан кайра артынан издеп түшкөндөрдү көрүп атабыз. Анан менин ырларымды которуп алыптыр, анан мен уруксат бербейт элем, мага мынча гонорар төлөсүн дегендер чыгат ичинен. Анан кээ бир бул жанагы да ар ким өзү билет, ким кандай ыр жараса сатабы, бекер береби. Анан ошол жанагы бул өзүнө байланыштуу деп койсом болот. Ар бир ырчыга мен өзүмчө ал жактагылар менен ыр беришип иштешип аткан болсом, менин өзүмчө бир кандайдыр бир эмем болушу мүмкүн да. Жеке кызыкчылыктарым болушу мүмкүн. Балким достук мамиледе же болбосо ушундай бир сотрудничать деп коебуз го. Сотрудничать этип атканыбыз болушу мүмкүн. Ошондуктан ар кимдин өзүнүн жеке пикири. Мен мисалы аларга ырларды кээ бирөөнү бекер берем, кээ бирөөнүнө өздөрү чай ичип кой деп акчасын берет. Анан ошол патенттелип турат ал жактан, Кыргызстандан биздин эки жактын патенттери менен биргелип биздин кыргыз патентке жылда акчасын берип турушат. Жана канчалык ырларыбыз кетип атса радиодон, ошол жанагы демек баардыгы эрежеге ылайык болот, мыйзамга ылайык. Мыйзамга ылайыктуу.
Түшүнүктүү. Эгер үнүңүз ачылган болсо, бир эски хитрлардын биринен бир куплет кайырмасы менен укпайлыбы? Уктап аткан теле көрүүчүлөрдү ойготуп дегендейчи. Ойготолу. Болду, ырдайлы анда. Биз анда кайсы ырдан ырдап берсек экен, а? Келиңиз, кайсын ырдагыңыз келип атат? Ырдап берейин. Мен ырдай берем азыр негизи. Кутман таң Апаке бай жөнүндө ырдап берсекпи? Биздин баардык апаларга, эртең мененки телевизор көрүп отурган жалпы энелерге, сиздердин бейиш эненин тамагынын астында дейт. Сиздердин канчалык ыраазычылыгыңыздарды алсак, биз ошончолук көңүлүбүз жайында болот, ошончолук Кудайга да жагат деп ойлойм. Ошондуктан апалар үчүн Апаке бай деген ырды аткарып берейин. Жылдан жылга самайың бурул тартып, жылуу жүздүн бырышы бара тартып, Апаке бай ардагым теңдеши жок. Атып турчу ак таңдай күндө жаркып, Апаке бай ак шоладай жанып турчу күндө жаркып, Апаке бай аппак таңдай жанып турчу күндө жаркып, чоң рахмат. Баракелде, азаматсыз, үнүңүзгө береке. Рахмат. Ушул музыкасы жок, ушундай жандуу ырдагандын айырмасы эмнеде дегендей, кандай сезимдер болот дегендей. Музыкасы жок жандуу ырдаганда айырмачылыгы эч кандай болбойт. Музыка менен ырдасаң, артында музыка коштоп турат. Ошондой эле айырмасы. Ошондой эле айырмачылыгы болот. Музыкасы жок. Музыка деген жанагы кичине болсо дагы адамга деген кичине энергия деген берип турат. Жанагы жөн эле мындай үнүң менен эле ырдай берсең, элдер бийлей албайт болуш керек деп ойлойм, мисалы. Же болбосо бир хотя бы жок дегенде бир барабан алып, же болбосо бир комуз менен ырдасаң да хотя бы бир ырдын көркүнө келет. Бул көрк деп койсок болот. Көрүп бере турчу нерсе. Негизи чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча убакыт болуп калды? Көп убакыт болуп калды. Мен кичинекейимден эле бул сахнанын жолун тандагам, өнөр жолун тандагам, бул чыгармачылыкты тандагам. Ошондуктан чыгармачылыкта жүргөнүм абдан көп болду. Бирок өзүм мындай жеке бир концерт коюп, өзүмдүн күйөрмандарымды топтоп, мындай Ильяс Абдыразаков деп өзүмдүн атыңыз чыккан күн. Өзүм мындай жеке концертимди койгон учурум. Бул албетте ушул 2006-жылдан башталган. 2006-жылдан башталган. Ушундо буюрса 14 жылдын жүзү болуп калыптыр. Жакшы. Ошол 14 жылдан мурунку Ильяс менен азыркы Ильястын айырмасы эмнеде болуп калды? Мурунку Ильяс менен айырмачылыгы эми кандай десем, шляпа кийбей калдым деп койбойсуң. Шляпа кийбей, шляпа деле кие берем десе. Жанагы ырчылар деген ар дайым бир жакшы бир образда болуш керек экен. Себеби деген имидж, стиль, аркы беркилер ырчыларды ар дайым талап кылып турат. Антпесең шоу чөйрөсүндө жана сиз айткандай эле көрүнбөй кеттиң, ырдабай койдуң деген ой пикирлерге калышы мүмкүн. Ар дайым изденип туруш керек, ар жак бер жакты карап. Ошондуктан бирок кичине болсо да жашыбыздын цифрасы өзгөрбөсө эле өзүбүздүн болгонубуз ошол мурдагы Ильяс кандай болсо азыр деле ошондойбуз деп ойлойм. Буюрса ушундай эле бойдон калгыбыз келет. Жана ошол убакта биздин ата энелерибиздин эл журттун берген батасы бар, ушундан жазба дегенчи. Ошондой эле болгонго аракет кылабыз. Эми жөнөкөй болуп ар дайым жүргөнгө тырышабыз. Ошол анан жанагыда болсо эми бир аз да болсо такшалып, кичине болсо дагы профессионалдуу деңгээлде кичине эметти болуш керек. Ал убактарда кичине эмерак болсок, кичине жашыраак болсок, азырда болсо бир аз кичине жылыш болсо керек деп ойлойм. Жакшы. Чоң рахмат Ильяс мырза, келип бергениңиз үчүн. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Чоң рахмат, сиздерге да терең ыраазычылык. Ушундай жакшынакай тунук эфир жасап бизди чакырып турганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин эч убакта
кылым караткан тилелерден болуп жүрөриңиздер, биздин элибизге, жерибизге кызмат кылыңыздар, биздин элибиз, жерибиз аман болсун, ар дайым заманыбыз тынч болсун, сиздердин орозуңуздар кабыл болсун дагы да бир жолу. Аман болуңуздар, жакшылыктарда, тойлордо, концерттерде, кечелерде, ушундай жакшынакай эфирлерде көрүшүп жүрөлү. Рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Биз дагы сизге ошол нерселерди каалайбыз. Урматтуу ченек көрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе бүгүн бизде конокто өрчү Элиаз Абдыразаков болду. Ал эми биз алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин эфирибизди улантмакчыбыз.